Assalamu alaikum urmatуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, кой сүйүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен. Чарбачылыкка мындай койлор сатылат. Жалпы баш 8 баш. Буларды чарбачылыкка кой кылам дегендерге арзаныраак койлор чыкты. Булар плюс жагы, булар жашыраак койлор. Жалаң 4 тиш 2 тиштер, жалпы баш 8 баш. Булардын 8 баштын 5-өсү 4 тиш, 3-өсү 2 тиш экен. Мына көрүп атасыздар, качтан кызыл кара өңдөгү койлор. Ушулар 8 баш. Дареги Дача сууда, Манас аэропортунун ылдый тарабында. Мына көрүп атасыздарбы? Мына ушу койлор сатылат. Чарбачылыкка кой алам дегендер болсо көрүңүздөр. Мындан кийин козу кочкорлор дагы бар. Бери тосуп коюңузчу. Кочкордон качтуу кача элек ошондо? Качкан. Кочкордон качкан экен. Көрүп атасыздарбы? Эми жаш койлор экен да, чарбачылыкка жаш кой болсо өзүңүздөр түшүндүңүздөр. Пилусу ошо жашыраак койлор. Анан куйруктарга карап коюңуздар. Куйругу бири да акма куйрук эмес, тартылган куйруктар. Кыскасы чарбачылыкка койлор туугандар. Чарба түзөм дегендерге мына ушу койлор бар экен. Бааларын канчадан деп коебуз? 17 миң сомдон. 17 миң сомдон ушулар экен. Мисалы мына 2 тиште? Ооба. Кайсылар 2 тиш ишенде примерно? Тиги забордун дүнүнө кетип аткан 2 тиш. Тачкан ар жагы өттү, да? Тачкан ар жагы 2 тиш экен. Алдындагы 2 тиш. Мына дагы, биринчи эң мына тумшугу чыгып турган кызылдын оң жагындагычы. Ошол да 2 тиш. Калгандары 4 тиштер экен. Каштандар. Мына 5-өсү каштан экен, 4-өсү каштан, 1-өсү кара, 3-өсү кызыл өңдүүлөр экен. Мына козу кочкорлор бар экен, ат корумга багам дегендерге азыр көрүңүздөр. Буларды 17 миң сомдон койду, дагы өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр, чарбачылыкка койлор туугандар. Байланышып көрүңүздөр. Мына кой чоң кой экен. Куйруктар чөткү. Так, туугандар, мындай козу кочкорлор бар. Мына 7 баш экен. Ат корумга багам дегендерге мисалы жиликтерин бир карап коюңуздар. Мисалы мынаулар, мына козу кочкорлор, ат корумга кийинкиге жиликтери өтө мощный экени билинип турат. Мисалы мынаулар турат, Кыскасы мына ушул 7 башы баасы келишимдүүрөөк болот экен. Өзүңүздөр чалып байланышып көрүңүздөр, ат корумга алам десеңиздер, баа берип көрүңүздөр. Мисалы мына козу турабы, мына бурулуп кетти, жиликтери өтө башкача экен да, мынага караганда тетигилердин айырмасы бар. Ошондуктан өзүңүздөр чалып байланышыңыздар. Эми ат корумга багылат дегенде примерно баасы канчаны экенин сүйлөштүңүздөр. Болгону эми соодалашып көрөсүздөр да. Ушундай нерселер сатылат экен бул жерде. Анан арзан козу уруктук алам дегендерге мынтип бир козу кочкор көрдүм. Балким соодалашып аласыздар. Мына куйругу кулагы кайкалап турганын көрдүңүздөрбү? Мына козу жашыраак козу экен. Кулагы жаман сонун кайкалап турат экен. Куйругу да жакшы. Ошонун пародага аласыздар. Баягы чарба кою барлар. Карап туруңуздар, кулагы. Кулагы мына кайкалаган, бир башкача козу экен. Учу кайкалаган. Кыскасы мына ошол Дача суудан ушулар сатылат. Байланышып көрүңүздөр. Койлорду 17 миңден деди. Булар да келишебиз дейт. Булар дагы мына ат корумга экен туугандар. Жалпы баш 7 баш эркек.